Бул Самат. Ал доллар сатып алууну каалап жатат. Ошондуктан эң пайдалуу акча алмаштыруу курсун издөдө. Мына мыкты сунуш. Шилтеме аркылуу ал WhatsApp чатына кирди. Самат эч нерседен шек санаган жок. Ал пайдалуу акча алмаштыруу курсун гана ойлоп жатат. Азыр биз пайдалуу жагын ойлоп жатып, Саматтын алдамчылардын тузагына кантип түшүп калганы жөнүндө айтып беребиз. Алдамчылар Саматтын кайрмакка илингенин билишип, аны көндүрүүгө аракет кылууда. Самат эч нерседен шек санабай туруп эле акчасын көрсөтүлгөн эсепке которуп жиберип, сүйлөшүп жаткан адам дагы ошондой кылуусун күтүп жатат. Алдамчы ушуну гана күтүп турган. Самат 1 саат күтөт, 2 саат күтөт. Бирок эч кандай билдирүү келген жок. Бир нерседен шек санаган Самат чатка жазат, бирок эч кандай жооп болгон жок. Самат дыккат көңүл бурбагандыгы үчүн акчасын жоготту. Анткени ал шектүү сайттардан жана мессенджерлерден акча алмаштырууга тыюу салынганын билген эмес. Акча алмаштырууну банктардын кассаларында, банктын мобилдик тиркемесинде, сиздин банктын интернет банкингинде же болбосо официалдуу акча алмаштыруу жайларында гана жүргүзсө болот. Алдамчылардын кайрмагына илинип калсаңыз, эмне кылуу керек? Эгер сиз алдамчыларга өзүңүздүн картаңыз тууралуу же мобилдик тиркемеңиз жөнүндө маалыматты бөлүшүп, SMS аркылуу келген сырдуу кодду жана паролду айтып койгон болсоңуз, картаңызды жоготуп, же эсебиңизден акча жоголгон болсо, тезинен кардарларды колдоо кызматына экрандагы официалдуу номерлер аркылуу чалып, картаңызды блоктоңуз жана мобилдик тиркемеңизге кирүүнү бөгөттөңүз. Сак болуңуз.